Бишкекте лифт чыгарган завод ишке кирди. Атамекендик компания жылына 500 лифт жана турмуш тиричиликке колдонулуучу жүк көтөрүүчү жабдыктарды чыгарат. Бул өлкөдөгү алгачкы көп тармактуу ишкана. 20 000 чарчы метр аянттагы өндүрүш эл аралык талаптарга толук түрдө жооп берип, Германия, Корея, Кытайдын алдыңкы технологиялары менен иштейт. Заводдо жалпы 200гө жакын адам жумуш менен камсыз болгон. Келечекте жумушчулардын санын көбөйтүү, өндүрүштүн көлөмүн арттыруу пландары бар. Атамекендик ишкерлерди колдоого мамлекет атайын программа кабыл алып, 3 жылдык салыктан бошотуу, жеңилдетилген насыя берүү боюнча иш алып барат. Коллективди Рахат Мырзабековга окшогон өзүбүздүн карындаштарыбызды, балдарыбызды эки колдоп көтөрөйлү. Колубуздан келген жардамдын баарын берели. Мына кредит менен РСК банктын жетекчисин да көрүп атам азыр. Биз РСК банкка дагы азыр уставдык капиталын $100 миллион көтөрдүк. Биз болгон өкмөттүн компаниялардын баарындагы ушу госбанктарды үйдө көтөрүп, анан ушу госбанктар аркылуу мэрлер, ар кайсы ишкананын жетекчилери, государственная ипотечная компания, что-то я не вижу, ее тоже надо было пригласить. То есть все мы готовы начинать с вами контрактоваться и исполнять свои обязательства в части финансирования.